Керемет кечиңиздер менен, сүйүктүү көрөрмандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтып, иш күндүн кечи программасын баштаган турабыз. Демек, кайрадан түз эфирде сиздерди кызыктуу жана мазмундуу 2 сааттык маек күтүп турат. Анықтан урматтуу көрөрмандар экранга жакыныраак келип, чайды кенен коюп, жайбаракат жайгашабыз жана биз менен чогулабыз. Кыз бурак менен гүл бурак кыналышып бир турат. Кызыш кына күн чубагай коёр бекен дил дулап. Кыз күлсө гүлдү аралап кыналат бою жарашып. Көркүнө көздөр кадалат көңүлдөн кезек талашып. Кыз басты гүлдөр ыргалды, кыялды билет ыргагы. Ушул жыргалды, кыз дагы толкуп ырдады. Гүл ачылды, кызыл жолук салынды. Гүлүм сага, дилим сага, неге жаным гүл ордуна кармап алдым. Çalındı gül orduna. Kıyalga sindi çıdı ankıp, kız benim gülüm elesi. Karekten ulam odu kalpıp, kadalatışkı çevesi. Kız gülsö güldü aralap, kınalat boyu jaraşıp. Görkünü gözдөр kadalat, көңүлдүн кезек талашып. Аламда бар кыздардан, ай гүлүмдөй жан кызарган. Бир жакында бир алыстаган, сүйө отунда мен да жалгыз калгам сен белең. Менин тагдырыма жазылып менен сеген. Бул дүйнөдө асылым экинчи келбеген. Сүйөмөн бир гана кыял менен мендеги. Сен деген, сен менен жашы жомок, көңүлүмө бакыт толот. Жүрөгүм катты согот, бириксек баары болот. Жалгызым жаным түбөлүк издеген, эң терең бойлогон деңиздерден. Гүл ачылып жаздын жыпар жыты терең сиңип, менин кучагыма жакындан келесиңби? Жайнаган гүлдөр ичинен бир сени керексиң деп издедим, сени эстедим, кайра элесиңби? Азгырылып артыңан ой түгүндү сенден башка. Акыл эсим же жүрөгүм сүйгөнбү деп адашкам. Эсимде келдим, жүрөгүм калбайт албайт эч качан. Бир аз тиктеп чыдабай ушунча гүл ачылды, кызыл жолук салынды. Гүлүм сага, дилим сага, неге жаным гүл ордуна кармап алды. Жалынды гүл ордуна. Gül açıldı, kızıl joluk salındı. Gülüm sağa, dilim sağa, nege canım gül orduna karmap aldım. Çalındı gül orduna. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
Ардактуу көрөрмандар, бүгүн иш күндүн кечи программасынын темасы жалпы алганда улуттук байлыктар деп атап алдык. Студиябыздын алгачкы мейманы бул Агро өнөр жай комплексинин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Бактыбек Шамкеев мырза. Бактыбек агай, кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз. Рахмат. Эми сиздердин ассоциациянын жаралышына аз гана убакыт болуптур. Эми сиздер дыйканчылык анан кайра иштетүү менен алектенген бизнесмендер, бирикмелердин кызыкчылыктарын коргойбуз деп ачылдыңыздар. Негизги максаты. Дагы кандай максаттарды көздөйсүздөр? Анан кийин 1,5 жыл ичинде кандай иштерди жасай алдыңыздар? Эми биринчиден рахмат чакырганыңарга. Биздин ассоциациябыз жаш деп эсептесек болот. Мурдагы жылы августтун айында түзүлгөн болчу. Ири Кыргызстандагы айыл чарба жана кайра иштетүү мекемелердин жетекчилери менен уюшулган болчу. Азыркы убакта биздин ассоциацияда 40тан ашык мүчөбүз бар. Мына эгер айтып кетсек, биздин мүчөлөр Кайынды кант сүт, Аталык деген компания, чоң компания бар. Тойбоз, Салих, Риха, даже мына Бөл булакта кирет. Жана мындай дыйкан чарбалар. Биз негизи башында Чүйрөндө жайгашкан дыйкан чарбаларды киргизгенбиз. Эми болсо мына Көлдөн да кирди, Таластан да кирди, буюрса өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүздө Ош, Жалал Абадка ачсак, анда мүмкүн ошол жерден да көбүрөөк биздин потенциалдуу мүчөлөр кайрылат бизге деп ойлоп атабыз. Эми мына силер айтып кеттиңер, бул биздин негизги максатыбыз ушул биздин мүчөлөрдүн кызыкчылыгын коргоо. Андан тышкары биз ошол биздин мүчөлөргө мен кандай десем, алар көп көйгөйлүү маселелерди көтөрүп атат, жыл сайын эле көтөрүп атат, кээде 2-3 жол жылына кайрылып атат. Министерствого, өкмөткө же тиги экономика министрлигине ушундай биздин көйгөйлүү маселелер бар эле, ошол чечкенге аракет жасап бергилечи. Же мындай мына мыйзам бар эле, ошол мыйзамга бир өзгөртүүнү киргизсек кандай дейсиңер деп ушул маселелер дайыма өкмөткө чыгарат. Бирок билесиңер да, жашырбайбыз да ушул тенденцияны. Жыл сайын эле бизди өкмөт алмаштырып атпайбы? Өкмөт алмашса министрликте жаңы келет, жаңы кишилер келет. Тиги агентстволорго да жаңы кишилер келет. Эми алар кайрадан тиги жаңы кишиге барып, кайрадан ушундай сунуштарды берип, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, бир аздан кийин эле кайра алар алмаш керек. Ошон үчүн ушул ассоциацияны алар түзүп, азыркы убакта биз ушул ассоциация аркылуу мына биздин өкмөттүк уюмдар менен, өкмөттүк агентстволор менен жана министрликтер менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Мурунку койгон маселелерди биз ошол жаңы келгендерге кайрадан айттырып, ошол маселени үзгүлтүз ишке ашырып атабыз. Ушул биздин негизги максатыбыз. Бирок андан тышкары биз мына дагы башка бизнес ассоциациялар бар. Алар менен чогуу иштеп, чогуу түзүлгөн маселелерди өкмөттүн астына коебуз, жогорку кеңешке чыгарабыз. Ушундай иш чараларды алып баратабыз. Туруктуу мындай көпүрө болду. Азыркы убакта мен ойлоп атам, ошо биздин ассоциациябыз өзүнүн жөнүндө уже мындай көп маалымат берип, өзүнүн иши менен көрсөтүп, эл да уже билип баратат. Эң негизгиси ушу айыл чарбадагы иштеген фермерлерге жана кайра иштечү мекемелерге пайда келтирейин деп атабыз. Дагы бир сиздердин ассоциациянын дагы бир ишмердүүлүгүнүн бир тармагы бул агартуу, илим изилдөө жагы дагы бар экен. Буюрса жакшы жаңылыктарыңыздар бар экен ошол жүн тармагында, жүн иштетүү тармагында. Ошол жагынан дагы бир жаңылыктар менен бөлүшө кетсеңиз. Эми ошол биздин уставыбызда жазылып турат. Ошол биздин мүчөлөрдү тренинг өткөрүү, информация берүү жана ошол тиешелүү сектордо эгерде керек болсо изилдөөнү жүргүзөбүз. Бизде мында кандай десем, эксперттин базасы бар. Ошол негизинде биз эгерде мына Кыргыз Орус өнүктүрүү фонд ачылбады беле? Ошол жакын арада тендер жарыялап,
ошол кластер 6 боюнча изилдөө жүргүзүп берсеңер, анализ жасап берсеңер деп бизге эмес, эми тендер, ачык тендер аркылуу анан ошол биз ошол тендерге катышып, азыр мына ушул изилдөөнү, анализди мына жакын арада буюрса отчет берип жыйынтыкка келебиз. Эми кыскача эгерде ушул жөнүндө айтып кетсек, биз будан тышкары дагы концепцияны да даярдап атабыз. Ушул комплекстүү айыл чарбаны жана айыл чарба политиканы кантип өнүктүрүш керек, кайсы негизги приоритеттерге көңүл буруш керек, ошонун негизинде биз азыр концепция даярдап атабыз. Айыл чарба министри менен чогуу. Эгерде ошол концепциянан кийин өкмөт аркылуу бекитилсе, анда ушул айыл чарба министрликке жана биздин ассоциацияга, реалдуу секторго кандай десем, жол карта түзүлөт да. Ошондой эле ушул жүн кластер боюнча биз ушул анализ жүргүзүп, ошол негизинде жол карта жүн өнүктүрүү боюнча, уяндуу жүн өнүктүрүү боюнча жол картасын даярдайбыз. Буюрса кийин ушул карта боюнча, ушул анализдин негизинде Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жана башка тиешелүү мекемелер мүмкүн өзүнүн кызыкчылыгын көрүп, ушул жол картага кирип чогуу иштешкенге мүмкүнчүлүк ачып беребиз. Эми азыркы учурда бул чындап эле перспективалуу багытпы же болбосо азыр кандай десем биздин шарттарыбыз кандай ушул жаатта? Эми кандай десем, мүмкүн бир аз историяга кайрылып кетели. Совет убагында 90-жылдары биздин Кыргызстанда 10 миллионго жакын уян жүндүү койлор болчу да. Ошол система аябай кандай десем, наукадан костюмга чейин түзүлгөн болчу да Кыргызстанда. Наука өзүнчө селекция жумуштарды аткарып, генетика жумуштарды аткарып, колхоз совхоздорго уян жүндүү койлорду даярдап турчу да. Ошолор өстүрүп, жыл сайын кошумча бир койдон 30-40 сом алчы да. Эми орус акча менен, рубль менен 30-40 рубль алчы. Эгерде койдун баасы ошол кезде бир 100 сомдун тегеренде болсо, мына 30-40% алар жыл сайын дагы кошумча киреше алчы. Ошондуктан эгерде мындай карасак, бул ошол кезде мен ойлоп атам, туура политика жүргүзгөн болчу. Бүт ушул системаны Кыргызстанда түзүп, мына костюмга чейин чыгарчык. Бирок азыркы убакта ушул уян жүндүү Кытайдан келет, Россиядан келет, арзан баада алып, сатып алып, Кытайга жиберип атат да. Кайсы себеп менен? Негизи биздин азыркы убакта лабораториябыз жок болуп атат. Ушул мына уян жүндүү аныктап, лаборатордук анализ берип, жогору баа менен сатканга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Алар болсо ошо мына силерде лаборатория жок, аныктоо жок. Биз ошону эң низки мындай кандай десем, ылдыйкы баа менен алабыз деп. Ошо менен биздин дыйкандар азыр кандай десем, көп кызыкпайт да буга. Анан биз ушуну изилдеп, эгерде биз ушул лабораторияны Кыргызстанга алып келсек, жок дегенде бир мини лаборатория. Анан ушул биздин фермерлер өстүрүп аткан уян жүндүү койлордон жүн алсак, анда бул баасы 2 эмес, 3 эмес, 4-5 эсе кымбаттап калышы мүмкүн да. Анда пайдалуу болот да. Азыркы убакта көбүнчө кой эт багытында кармап атат. Негизи ал жыл сайын жарым жылдан кийин же 1 жылдан кийин уже койду базарга чыгарып, сатып, ошо акча түшүп атат. Эгерде ошондой эле эгерде мурункудай система киргизип, ушул система аркылуу жакшы баа менен сатса, анда жыл сайын фермер ушул жүндөн пайда табат. Аягында 5-6 жылдан кийин дагы эт багытында тапшырса болот. Эми Совет убагында система аркылуу мындай бонитировка болчу, выбраковка болчу, ушул эле уян жүндүү койлор, козулар сатылчу да. Алар деле бир топ пайда алып келчү. Мына элестетсеңер, ошол кезде
Кыргызстанда бир 11-12 миллион кой болсо, анын ичинен 10 миллионго жакын ушул уян жүндүү койлор болчу. 80%-тен ашык. Ал бекеринен кармаган жок да, туурабы? Ошон үчүн кандай десем, перспективасы бар. Эгерде буну системага келтирсек. Ошон үчүн биз ушул анализ жүргүзүп, ушул изилдөөнү жүргүзүп, азыр мындай сунуш киргизип атабыз. Эгерде азыркы убакта ушул багытта иштеген фермерлер, дыйканчылар, дыйкандар бириксе, мүмкүнчүлүк болот лабораторияны сатып алган жогу. Эгерде лаборатория сатып алса, анда сөзсүз ушул уян жүн аныкталат, баасы жогору болот. Менин оюмча, ошондой бир жол карта биз даярдап атабыз. Эгерде ошол жол карта аркылуу кызыккан дыйкандар ушундай ассоциацияны түзсө, же кооперативди. Ассоциация бар бизде. Азыркы күндө ассоциация, же орусча айтканда общественный фонд Меринос. Ал мына 20 жылга жакын иштеп атат. Ушул ассоциацияда мындай тажрыйбалуу специалисттер бар, классировканы жазган билгендер, лаборатордук анализ жүргүзгөнгө билгендер. Эгерде ошолор система аркылуу иштесе, анда менин оюмча үмүт бар да, ошого. Менин оюмча. Анын үстүнө мына азыркы убакта бизде 6 миллион 200-300 миң койдун башы бар. Анын ичинен биздин мына ушул анализ жүргүзүп, тиги фермерлердин жолугуп, опрос жасап, биздин калькуляция боюнча азыркы убакта бир 100 миңге жакын уян жүндүү койлор бар. Жана мындай аралаш 200 миңге жакын. Ошонун негизинде жыл сайын Кыргызстанда дагы эле 1000 тоннага чейин уян жүндү жыл сайын чогултса болот да. Ал эгерде чогулса, анда мына биздин ремесленниктер бар, кол өнөрчүлөр, жүн менен иштегендер, алар сурап атышат. Мына Россиядагы мурунку Кыргызстандын партнерлору бар, мекемелер. Алар деле сурап атышат, эгерде бар болсо биз алат элек деп. Эми мына биз ушул жол картаны даярдасак, ушундай жыйынтыктар менен мүмкүн фермерлер кызыкса, ушундай кооператив ачса, анда иш болот. Эгерде алар кызыкпаса дагы эле, анда кооператив түзбөсө, же мындай бир коммерциялык мекемени түзбөсө, анда дагы эле азаят да ушул. Кооператив түзүүнүн мындай эмнеге кооператив түзүш керек? Эмнеге биригиш керек? Эми ассоциация бул коомдук мекеме. Орус тилинде эгер айтып кетсек, бул общественный организация, алар коммерциялык жумуш менен алек кыла албайт да. Боло албайт. Ушул мыйзам боюнча. Коммерциялык жумушту кооператив аркылуу же дыйканчылар аркылуу өткөрсө, же ар кандай мындай формалар бар го, юридикалык формалар. Ошолдой форма эгерде алардык болсо, анда алар коммерциялык жумушту аткарса болот. Эми ошон үчүн биз ушул дорожный картага сунуштап атабыз. Бир жалпы республиканын деңгээлинде ушундай кооператив түзүлсө, анан ар бир областта алардын бир группалар түзүлсө, анда буюрса ушул кооперативдин жумуштары алдыга жылат. Эгерде ошол жол картаны мындай жалпылап айта турган болсок, эң биринчи кезекте кооператив түзүш керек, экинчи кезекте лабораториялар болуш керек. Ооба. Андан тышкары завод. Жүн иштетүү боюнча. Жүн жуучу заводдор бар бизде, фабрикалар бар. Жетиштүү алар. Мына Токмоктогу Пош бар, биякта жаңы ачылган Энисай деген фабрика бар, жүн жуучу фабрика. Алар деле кызыгып атат. Бизге эгерде даяр алып келсе, жүндү кыркып, анан классировка кылып, бизге алып келсе, биз жууп беребиз, как услуга катары. Анан ушул услугасы айгандагы баасына кирет да. Ошондо анан жуулган жүн тиги лабораториядан аныкталып келсе, анда баасы жогорураак болот.
Сырттан келген биздин экспортерлор. Мисал үчүн азыр 6 миллион баш бар. 6 миллион 300 миң баш бар. Ошонун ичинен болгону Ошонун ичинен 200 миңге жакын уян жүндүү уян койлор. жүндүү жүн багытындагы койлор болот атпайбы? Экономикалык жактан ала турган болсок, жүн багытындагы койду өстүргөн кирешелүүбү же эт багытындагыбы? Канчалык деңгээлде айырмасы бар? Биз ушундай анализ жүргүздүк. Эгерде 1-2 жылдын ичинде карасак, эт багытындагы Азыркы убакта эт багытындагы койлор, алар кандай десем, кирешеси көбүрөөк, рентабельность чоңураак болот да. Бирок эгерде биз ошол эле койлорду ушул мына 5 же 6 жылдын ичинде эсептесек, эгерде баасы жок дегенде бир кило жүндүн 1 килосы 300 сом тегеренде болсо, анда ушул уян жүндүү койлорду кармаганы пайдалуураак. Бир где-то биз эсептегенде ар бир койдон үстүнөн 250-350 сом түшөт да, үстүнөн. Жыл сайын. Кой эт багытында караганда. Эгерде жүн 200-300 сом тегеренде болсо 1 килосы. Азыркы баасы кандай? Азыркы баасы мына 60-70 сом деп атышат. Мен айтып атпаймынбы? 2 эмес, 3 эмес, 5 эсе арзан алып атышат да. Негизи тиги лабораториянын анализи жок болуп атат. Алар эгерде чыгарса сыртка, мына 2 код бар. ТНВ код деген бар, экспортко чыгарганда жүндү. Мытое, не мытое и еще тонкорунный, полутонкорунный деген бар. Уян жүндүү жана полутонкорунный. Ошолордун баасы бир аз өйдөрөөк болот. Бирок аны аныкташ үчүн биздин лабораториялык анализ керек. Мына көбүнчө Кытайдан келип перекупщиктер, тиги мекемелердин, кайра иштетүү мекемелердин өкүлдөрү эмес. Булар жөн эле бияка келип, арзан баада сатып алып, анан Кытайга барып, тияктан лабораториядан аныктап, и уян жүндүү катары жүндүү ошол жерден мекемелерге сатат. Кыскача жардамалык көмөктөн кийин маегибизди уланталы. Берүүбүздүн башкы нүктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы, учурда курулуп жаткан Астория, Гранвиль жана Алтын булак Лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Бизде бүгүн мейманда Агроөнөр жай комплексинин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Бактыбек Шамкеев мырза. Кош келипсиз дагы бир ирет. Жана жогоруда биз кыргыз мериносу тууралуу кеп кылаттык эле. Эми бул совет убагында Кыргызстандын бир сыймыгы эле. Азыркы учурда жүндөрүнүн сапаты кандай, абалы кандай, жана ошол эле сортторду дагы да болсо өнүктүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк канчалык? Эми совет убагында буну мен айтып кетедим эле. Система катарында карап, колдоп, наукада аралашчы, селекция, генетика жүргүзчү жумуштарды комплекс. Анан казыркы убакта ушундай жумуштар уже жүргүзүп албай калды. Өкмөт аркылуу казыркы кирниш иштеп атат, бирок жеткиликтүү каражат бербей атышат да бюджеттен. Ошон үчүн мына фермердик чарбалар жана мына ушул племенной чарбалар, алар өзүнүн каражатынан эле иштеп атышат да. Мурунку традицияны сактап, эми мен оюмча мурункуга караганда сапаты төмөндөп калды. Бирок племенной чарбаларда дагы эле сакталып атат. Ушул маточное поголовье деп айтат орусча. Алардын жүндүн сапаты дагы эле баягы мурункудай эле. Бирок ушул жумушту улантыш керек. Негизи кой чарбалар эгерде ушундай племенной жумуш жүргүзбөсө, анда өнүкпөйт.
мына мисал келтирсем, эгерде ушундай племенной жумуш жүргүзсө, анда жок дегенде 25%га чейин көбүрөөк киреше алышат. А эгерде андай жумуш жүргүзбөсө, анда базардагыдай эле койлор болот да. Эми азыркы убакта мен айтып кетпедим беле, буга чейин 200 000 башка жакын ушундай уян жүндүү койлор Кыргызстанда бар. Анын ичинен ошо племхозтордо 40 000ге жакын уян жүндүү койлор бар. Алар аябай таза, жакшынакай козуларды берет. Эгерде ушул жумушту азыркы убакта мындай колдоп берсек, мен айтып кетпедим, лаборатория болсо, ошондо анда баасы да көтөрүлөт. Анда Кыргызстанда биз азыркы убакта айтып кетпедим беле, 50 сом, 60 сом менен тапшырып атат да, 1 килосын. Эми көп болсо 120 сомго чейин. Мурдагы жылы 2018 жылы 250-300 сомго чейин чыккан да. Мындай алдыңкы чарбаларда. Негизи дүйнөлүк баалар кандай? Дүйнөлүк баасы $8 $12 чейин. Ошон тегерегинде. Мына эсептеп көргүлө, бул 850-1000 сомго чейин килосы. 500 сомдон 1000 сомго чейин. Айырмасы амнаке көрүп атасың. 10 эсе почти болуп атат да айырмасы. Бул кандай десем, өкмөткө да, дыйкандарга да ойлонуш керек да. Экономикадагы упущенные возможности. Мына азыркы убакта эгерде жайытты алсак, бизде 10 миллионго жакын гектар жайыт бар. Мейлим бул мурунку учет боюнча. Азыркы убакта мүмкүн 9 миллион гектардын тегерегинде жайыттарыбыз бар. Жарымысы мына алыскы жайыттар бош калып атат. Мурун совет убагында бүт эле ушул жайыттарды пайдаланчу. Ошол кезде 12 миллионго чейин кой башы Кыргызстанда болчу да. Азыркы убакта мына 6 миллион 300 000 койдун башы бар. Потенциал бар. Жок дегенде 7-8 миллионго чейин деле жеткизсек, ушул уян жүндүү койлор менен, жем эт багындагы койлор менен анда экономикага да таасир берет да. Айрым ошол уян жүндүү фермадан бир сүрөттөрүбүз бар эле. Ошол сүрөттөрдү режиссер чыгарып берсе, сиздер дагы комментарийиңиздерди берип койсоңуздар. Мына бул ушул биздин изилдөө жумушту жүргүзгөндө ушундай сүрөттөрдү биз чыгарганбыз. Ушул дыйкан чарбалар менен кезиккенбиз. Мына ушул уян жүндүү кой, бул козу болуш керек. Сапаты жогору. Мына точно мына башынан да көрүнүп атат. Австралиянын тукумдары. Австралиянын мериносунун тукумдары. Ушул негизи Кыргызстанга башында Аскания Нова Россиядан келген болчу. 34-жылы академик Лучигин чыгарганда. Ошол кезде биринчи койлор келген, мына уян жүндүү койлор. Бизде көбүнчө кыргыз койлор болчу да. Мына ошодон бери 34-жылдан баштап ушул кыргыз уян жүндүү койлорду чыгарып, 78-жылы биринчи Австралиядан келген койлорду кошту бул жака. Ошондо алар ошол генетиканы жакшыртып, биздин койлор бир 15-20%ке көбүрөөк жүн берип баштады ошол кезде. Адан тышкары 96-98 жылдары дагы койлорду алып келген, кайрадан канды алмаштырып, ошонун негизинде биздин изилдөөчүлөр, Лучихина Евгения Михайловна ошонун кызы болуп, академиктин ошол жумушту алып барып, анында болуш керек, бул тура ошону болуп көрүп атам. Көрүнөрбү да сапатын. Ана өзү да биякта сүрөттө, Евгения Михайловна. Бул киши жана анын окуучулары 2004-2016 жылга чейин ушундай изилдөө жүргүзүп, Кыргызстанда кыргызский горный меринос деп породасын чыгарды. Ушул порода жүн багытында этти да берет, жана кандай десем, система уже бар да ошолорду бакканга. Фермерлер да бар, ошону кандай багыш керек. Совет убагындагы иштеген чабандар
Қазір алардын балдары, неберелер де ушул уян жүндүү койлор менен иштеп атышат да. Мен оюмча ушул традицияны эгерде сактасак, ушундай жок дегенде бир аз түрткү берсек, анда мүмкүн алар алдыга жылат дагы. Эң негизгиси мен айтып атпаймынбы, ушул лаборатория болсо, анда биздин жүнүбүздүн баасы дүйнөлүк деңгээлине жакындап калат эле да. Мен дагы бир кызыктырган суроо бул мына жогоруда сиз айтып өткөндөй айтылуу аттуу баштуу мындай социалисттик эмгектин баатырлары болгон инсандардын атадан балага муундан муунга өтүп аткан кайсы бир мындай белгилүү инсандар бул уяң жүндүү койлор менен алек болбосо, жалпы масса мындай сиз эт багытындагы эле койлорду кармап калышты да. Мунун себеби эмнеде? Оорбу кармаган, көбүрөөк акча талап кылынат? Эми чын эле айырмаланат да. Кыргыз койго караганда мына уян жүндүү койлор. Алар бир аз көбүрөөк тойловый содержанияга туруш керек. Анан акот болгондо сөзсүз караш керек. Алар эгерде сыртта тууса, анда үшүп калышы мүмкүн да. Көбүнчө алар февраль-мартта акот жасайт да. Ошон үчүн ошол кезде караш керек. Ошол совет убагында сакман дечиди да. Ошол атайын жардамчыларды берчи чабандарга, түндөп сарайды карасын, эгерде тууса эле сразу өзүнчө бөлөк кармап, анан кийин кошконго, жараганга коштурат да. Эми ушул маселелер бар. Айырмаланган. Бирок эгерде жүндүн баасы жакшы чыкса, анда ушул жумушту да актайт ушул жүн, жана тиги берип аткан жемди да актайт. Стойловый периодда. Эми кыргыз койлор сиз билесиңер, алар мындай кандай десем, Бышык келет. Бышыгыраак келет. Но негизи эгерде ак койдун, ошол уян жүндүү койдун этин салыштырсак, тиги кыргыз койдун менен бардыгы эле айтып атышат, ошо ак койдун эти даамдуураак деп. Эми ал деген кандай десем, Дело вкуса. Дело вкуса, да. Немечи, жеке эле жалгыз эле ушул лабораториялардын жетишсиздиги маселени чечип салабы, же болбосо дагы башка көйгөйлөр бар? Жок, ал комплекстүү көйгөйлөр бар да. Лаборатория бул кандай десем, түрткү бере турган да, баага. Бирок будан тышкары мына селекцияны да караш керек. Кандай койду албасаң, кыргыз кой болобу, гисар кой болобу, казак кой, Эдилбай болобу, эгерде селекцияны жасабасаң, анда алар деле тиги мурункудай эле жөнөкөй койлорго айланып кетет да. Ошон үчүн селекция жүргүзүш керек. Бул жумушту аткарыш керек сөзсүз. Мына атайын схема бар, кайсы кочкорду кошуш керек, кайсы убакта кошуш керек. Ошон үчүн алар алмаштырыш керек. Ошол жумушту кооператив аткарыш керек да. Ошол жумушту. Анан ветеринардык иш-чараларды убагында жасаш керек. Аны да айтып берип туруш керек, окутуш керек фермерлерди. Эми билгендер өздөрү эле жасайт, бирок билбегендерге, кызыктырып аткандарга, аларга өзүнчө мындай тренинг өткөрүш керек да. Мен оюмча, ушул жумуштарды ушул ассоциация же кооператив алып барыш керек. Андан тышкары жүндү кыркып атканда сөзсүз мындай өзүнүн система менен кыркыш керек. Руно түзүп, классировка жасап, анан ушул жүндү фабрикага алып баруудан арасында лабораториядан өткөрүш керек. Ушул жумушту да кандай комплекстүү жүргүзүш керек да. Бир чабан эгер жасаса, чыгымы көп болот. Эгерде алар бириксе, мына 30 000 баш болобу же 10 000 баш болобу койлордун чогуу баккандар. Анда чогуу эмес, эми өзүнчө багат, бирок чогуу стрижкага алып барат, чогуу ветеринардык жумуштарды алып барса, чогуу андан кийин чогултуп ушул жүндү фабрикага тапшырса, анда баасы да арзаныраак түшөт и сапаты сакталат. Ошон үчүн мен айтып атам, эгерде андай комплекстүү жумушту жүргүзбөсө, бул багыттуу өнүктүрүү кыйын эле болот. Демек, дыйкандар, фермерлер өздөрү дагы мындай чоң салым кошо алат экен. Болгону мындай биригип иш кылып
чыгашаларды бирге көтөрүп, албетте. Ооба. Негизи ушул биздин максатыбыз, ассоциациянын максаты ушул фермерлерге көрсөтүп, кандай багыттарда иштеш керек. Анан мына эгерде ушул анализ уян жүндү боюнча анализ жүргүздүк, ушуну эгерде сунуш катары, рекомендация катары айтсак, анда биз айтат элек, силердин колуңарда. Ушул мына биз сунуш бердик, биз рекомендация бердик, бирок аткарган силер болосуңар. Биринчи пайда алгандар силер болосуңар. Эгерде туура жумуш жүргүзсөңөр. Жакшы иштерди баштап турсуздар. Сөзсүз түрдө ийгилик коштошсун, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде мейманда Агро өнөр жай комплексинин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Бактыбек Шамкеев мырза болду. Биз кыскача сюжеттен кийин маегибизди улантабыз. Булит биринчи жұп. Мелисбек уулу Нуржан, Русланов Султан. Султанчик качты. Авдаспек менен Майрамбек. Үчүнчү жұп Эламан менен Таласбек. Эсеп 2-2. Жогоруда сиздер көргөн сюжет бул тарыхый буллит болчу. Достук ынтымак командаларынын таймашы. Мына быйыл Норус 2021деги кубоктун финалисттери. Жыйынтыгында ошентип ынтымак командасы жеңишке ээ болуптур. Бизде болсо мейманда Көк Бөрү Федерациясынын баш каалысы Марат Сырдыбаев мырза. Кош келипсиз, абдан кубанычтабыз. Рахмат, салам алейкум. Абдан кызык оюн болгон өңдүү. Мындай тең тайлашкан финалдар көп эле болобу? Тең тайлашкан финалда ар дайым катуу тең тайлашуу болот. Кечеги өткөн
Норуста тең тайлашуу бул бир өзгөчө финал болду да. Өзгөчө финал болду. 1-чи таймда ынтымак 2-0 менен утуп аткан. Андан кийин теңдешип 4-2 менен Достук командасы алдыга чыгып кеткен. Оюндун бүтөөрүнө 6 мүнөт калганда кайра 4-4 болуп калды. Андан кийин 10 мүнөт кошумча убакыт берилет. 10 мүнөттө 0-0 болуп чыгышты. Андан кийин эреже боюнча буллит берилет да. Буллитте өзүңөр көргөндөй 4 ат баласы менен 4 бала аты менен чыгат. Азыркы өзүңөр көргөндөй жогоруда бирөө улак менен качат, бирөө кубалайт. Анда да 4-4 болуп калды. Андан кийинки 5-чи жұп кошулат. Анын кимиси тайгазанга салбай калса, ошо команда утурат да, азыркы өзүңөр көргөндөйчү. Ушул Норус кубогу чемпионаты таймашы кантип аталат? Норус боюнча кубок. Бул Ушунун жыйынтыгы менен эми улуттук курама түзүлөт да. Бул Норус турнири деп. Турнирдин жыйынтыгы менен эми улуттук курама түзүлөт да. Норус турнири, анан дагы 9-май бар. 9-май. 9-майда бар. Ошондо эки турнирди уткан команда башкы эң негиздөөчү болуп, анан калган бизде жогорку лигада 6 команда бар да. Ошол 6 командадан курама команда түзүлөт да. Алдыда сентябрда Кудай буйруса Турцияга барган атабыз көчмөндөр оюндарына. Ошого ушул 2 оюндан алдыңкы 1-чи орунду алгандар эсебинен курама командасы түзүлөт. Сентябрда 3-чү ирет дүйнөлүк көчмөндөр оюндар болот. Быйыл Түркияда, Түркиянын кайсы шаарында белгилүү болду? Түркиянын шаары 2 шаарында болобу? бүткөндө бир шаардын атын атап Инзирби или Измир. Жок, башкача айтылган. Тактал элек шаардын атычы. Негизи курама команданын канча мүчөсү болот? Канча Курама командада 12 ат, оюнга чыкканда 12 ат, 12 бала чыгат. Ошол алдын ала жеребьевкада заявкасын алабыз, окуйбуз, кайсы аттарда өздөрүнүн аты жөнү болот, аттарындагычы. Анан балдарынын фамилия аты жөнү менен такталып, оюндун турнирдин айына чейин ошол ат, ошол бала ойнойт да. 12 бала, 12 ат. Эгерде аттар травма болуп калса, же болбосо балдар травма болуп калса, командадан башка жактан келип кошула албайт. Соңку кездерде азыр эми ар бир айылдарда көк бөрүнө мындай активдүү түрдө ойноп калышты, мындай заманбап жашоо дегенибиз менен биз аябай мындай өзүбүздүн нарктуу, салттуу, улуттук оюндарыбызга чоң маани берип калдык. Анан кийин бул ал ортодо федерациядагы бир өнүгүп атабы, деңгээли өсүп атабы, анан кийин жаңы эрежелер, эл аралык эрежелер болуп атпайбы? Ошол жерде эрежелерде өзгөрүүлөр болуп атабы? Негизи кандай тенденция болуп атат, ошол жөнүндө бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Азыр бизде Кыргызстанда көк бөрү абдан жакшы өсүп, өнүгүп атат. Ар бир областта, мисалы кече жакында февралда 22-23 Ош областында, Нарын областында, Баткен областында 23 февралга майрамга карата турнирлер өткөрүлдү.
ар бир областта эле 20 команда кеминде. 13 команда Баткенде болду, 12 команда Ошто ойнолду. Бүгүнкү күндө биздин улуттук оюнубуз Көкбөрү абдан өсүп өнүгүүдө. Ар бир областтын балдары, мына өзүңүздөр көргөндөй, Ош областынан 2 команда чыкты. Алато, мурда Достук бар болчу, азыр Алато командасы кошулду. 4-нчү орунга ээ болду, 2-нчи эле оюнда. Дагы бул Ноорузга келбей алган командалар көп болду. 16 команда азыр квота берилген, ар бир областка 3төн, 4төн, 5тен, кайсы областта командалар көп болсо ошого жараша квота берилген, квота бөлүнгөн да. Квотага илешкендер келип ойноп беришти, илешпей алгандар ошол эле Нооруз күнү Ош областында турнир өткөрүлүп атты да, параллельно. Келбей алган, квотага батпай алгандар. Квотага батпай алгандар Ош областында барып 16-18 командадай 16 команда бар болчу деп, кийин дагы 1 команда кошулуп калыптыр. 18 команда Ошто ойношту. Ал эми бүгүнкү күндө эрежелер, эл аралык эрежелер, баягы биздин казак туугандарыбыз эл аралык эрежени тайгазан жок ойнойбуз деп бир өзгөртүштү. Андан кийин бизде 3 тайм болсо 20 мүнөттөн алар 2 таймга кыскартышты. Калган болочок көчмөндөр оюндарында кайсы эрежелер менен ойношот биздин улакчылар? Көчмөндөр оюндарында биздин улакчылар азыр ошо тайгызан жок ойноло тургандай болуп атат. Анткени биздин кошуна мамлекеттер, мисалы үчүн Тажикстан же болбосо Өзбекстан кошуна Көкбөрү федерациясы менен сүйлөшүүлөр болгон. Алдын ала алар дагы ошо немеге тайгазан жок жерге ойнойбуз деп макулдугун беришкен да. Ошондо тайгазан болбой калышы толук мүмкүн турбайбы? Анда тайгазан жок, мындай көркү дагы азайгандай болот да. Тайгазан жок. Сиздин оюңуз боюнча? Көркү болбой калат да. Бул мисалы үчүн мен баягы биздин эң ошо улакты тайгазанга ырытканда көркү чыгып атпайбы? Мына биздин балдар кечээ болгон турнирде 3 метрден же болбосо андан көбүрөөк 4 метрден улакты ыргытып атышты. Көркү ошондо жер менен эгерде жерге тарта турган болсок, жерде чаап барып эле таштап кетмейт да, мындай көп кыйынчылыгы жок. Биздин кыргыздардын көкбөрүчүлөр, биздин кыргыз жигиттери үчүн эч кыйынчылыгы жок жерлаттынчы. Бир гана немеси көркү жок болуп калат да. Көкбөрүнүнчү. Айырмасы ошондо. Бул тайгазанга келип салыш оңой эмес, муну ар бир жигит сала албайт. Эми салганда дагы башка сезимдер, өзгөчө сезимдер болот болуш керек да. Ошондо 2 таймга кыскардыбы? 2 таймга кыскарды, 20 мүнөттөн 2 тайм. Калган эрежелер мурункудай эле, баягы чаап келип ат менен коюп кетмей жок. Дагы ошондой мындай коопсуздук жагы каралат. Ал мурда эле бар болчу бизде эрежеде. Сиздер айтып атпайсыздарбы, мисалы үчүн ар бир облустарда өзүнүн ички турнирлери бар, ошол облустардын командасынын санына жараша квота берилди депчи. Кайсы облуста азыркы учурда мындай командалар көп катталууда? Анан кийин сиздер кандай баа бересиздер өзүңүздөр? Кайсы облуста көбүрөөк өнүгүп атат, көбүрөөк басым жасалып атат дегендей?
азыр Бар ушундай айырма? айырма бар. Мисалы чүйдөн 4 команда барды. А квота кандай берилет? Мисалы үчүн 40 команда болсо 4 орун берилеби же кандай болот? Ошол эрежеси кандай? Эрежеси эгерде баягы мисалы Чүй областынан алганда, бизде 8 район бар да. 8 райондон ар бир райондо 13төн команда бар да. Ого. Ар бир райондочу 12 команда бар. Ошондо ушул райондордон 12 команданын баардыгы даяр болбойт да. Жөн эле 8 команданы алалык. 8 райондо 8 күчтүү команда бар. Ошол күчтүү команданын ичинен биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү месте алгандар ушундай чоң оюндарга катышылат да. Ар бир эле областта ушундай бир эреже. Командаларга жараша. Командаларга жараша ушундай. Ошондо мынакей бизде бир эле районду алганда 13 команда болуп атса, 8 райондо 100гө жакын команда болуп кетип атпайбы? Ошонун ичинен тандалма 4төө барат да. Ушундай чоң турнирлергечи квота берилет. 4 же болбосо неме бөлөк областтарды караганда дагы аларда да ушундай бүгүнкү күндө абдан көп көргөрүүчүлөр, командалар көп. Азыркы учурда Таластан Айтумар, Кара Буура, Бакубат, ынтымак 4 команда келди да. Неме Нарындан болсо дагы 4 команда келди. Кыран, Соңкөл, Жумгал. Кыран, Соңкөл, Жумгал. 3 команда мен кичине жаңылышып калышы мүмкүн. Жалал Абад областынан 3 команда келди. Көл областынан канча бир Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Ал ортодо урматтуу көрөрмандар, берүүбүздүн башкы нөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания учурда курулуп жаткан Астория, Гранвилл жана Алтын булак Лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бизде Бейманда Көк Бөрү Федерациясынын башкы калысы Марат Сырдыбаев мырза. Биз жогоруда Ноорустагы өткөн турнирди талкууладык. Анан буюрса сентябрда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Түркияга жолдомо ала турган командалар кимдер болушу мүмкүн экенин талкууладык. Эми буюрса 9-майдагы турнирдагы көп чечет экен. Албетте биздин курама командага ийгиликтерди каалайбыз. Анан кийин калыстык боюнча суроо берим келди. Мына сиз 8 жылдан бери калыс болуп иштеп атыптырсыздар. Калыс болуу ким эми элдин баары эле калыс боло бербейт да. Кимдер боло алат? Калыс болууга кандай талаптар бар? Анан сиз эмнеге калыс болуп атасыз? Балким кандайдыр бир артыкчылыктары бардыр? Өзүм 2006 жылдан бери bir komanda түзүп Кабылан деген команда менен көп ийгиликтерге жетиштик. Казакстанга чейин барып эл аралык турнирде утуп келгенбиз. 12 жылы, 13 жылда барып Казакстанга Астанага барып келгенбиз. Анда да чоң ийгиликке жетишкенбиз. Анан 14 жылдары бир калыс ошо башкы калыс болуп бир шайланып
Анан кийин ортодон 1-2 жыл башка калыстан кетип, бөлөк командаларга жардам берип жүрдүм. Азыр 1-2 жыл болуп калды башка калыс болуп жүргөнүмө. Бул жерде башка калыс болгондо калыс деп өзү эле айтып турбайбы? Ошо эки оюнчунун ортосунда калыс чечим чыгарыш керек да. Анан кийин бул жерде өтө деле кыйынчылык эчтеке жок. Кыйынчылык эчтеке жок бул жерде. Эрежеге карап чечим чыгарыш керек. Карап туруп эле так чечим чыгарып коюш керек. Бирок элдин баары эле калыс боло бербейт да. Ал үчүн кандайдыр бир талаптар барбы? Бул жерде талап деле жок. Эч кандай талап болбош керек. Мисалы үчүн мен үчүн баардык командалар бирдей. Анткени Кыргызстандын ичинде болуп аткан оюн да. Жок, мисалы үчүн калыс болом дегендерге талаптар барбы? Мисалы үчүн эми сиз эгерде ордуңузду бирөөгө бошотуп бере турган болсоңуз, ал киши эмнелерди эрежелерден тышкары дагы кандай болуш керек? Көкбөрү ойногон болуш керекпи? Анын аркасында бир тажрыйбасы болуш керекпи? Же болбосо эрежени мыкты билген калыс киши эле боло береби? Бул жерден албетте эрежени биринчи билиш керек. Эрежени билиш керек. Эрежеден тышкары дагы эки эле команданын ортосунда калыстык эмес, күйөрмандардын 3 тараптын ортосунда калыстык чечим чыгарыш керек да. Ушундай бир моменттер болуп калат. Баягы бизде мисалы үчүн оюндун учурунда кызыгып кетип, биздин оюнчулар байкап алат да. Мисалы үчүн ушул турнирде, Нооруз турниринде, кече өткөн турнирде 2 момент болду. Спорный, чоң 2 момент болду. Биринчи Нарын менен Көлдүн командасы, Нарындан Соңкөл команда, Көлдөн Жетөгүз командасы ойногондо биринчи таймда бүтүп, экинчи тайм ойношуп, үчүнчү тайм ойноп, андан кийин дагы экинчи оюн өтүп, үчүнчү оюн башталганда протест деп келишет балдарчы. Анан ал жерден мен биринчи эле чечим балдар команданын күйөрмандарына, жетекчиликтерине убакыт өтүп кетти, 3 тайм ойнолду. Андан кийин экинчи оюн эмес, үчүнчү оюн башталып атат. Убакыт өтүп кетти, эч кандай каралбайт депчи чечим кабыл алгам да. Убакыт кандайча өтүп кетти десем, YouTube менен салыштырмалуу болуп, YouTube менен ПТРК спорттун немеси дал келишпейт да, убактысычы. Кай бир жерде мындай жай убакыты келишпейт экен да, бир салыштырмалуу. Бир аз айырма бар. Айырма бар экен да. Биздин убакыт эрте бүтүп калса, аяктыгы кечирээк бүтөт экен да. Биздин колубузда секундомер бар да. Ошого салыштырмалуу айтып атабыз. Ошондой моменттер болот. Экинчи момент кечээ оюн 2-0, 4-2, 4-4. Кайра булитте 4-5 болуп бүткөндөн кийин жок, 3 оюн, 3 тайм бүткөндөн кийин күйөрмандардын сөзү менен желек көтөрүлүптүр, аутка чыгып кеттир. Элиман деген оюнчубуз айтып атышат, аутка чыгып кеттир депчи. Ал жерден биз ортодогу сүрүтеткен калысты карайбыз да, ошонун сөзү менен ушундай спорный вопросторду каралат да. Ошол биз сурап атабыз да, тиги ортодогу калыстан кандай болду десем, мен желекти көргөн жокмун көтөргөнүн дейт. Бир калысыбыз эки жакта боковойдо турган, эки жээкте турган калыстарыбыз бирөөсү көтөрүп алат, бирөөсү болсо тиги мен
бирөөсү көтөрбө чыккан жок чийимден дейт да. Анан кийин менин көз карашым боюнча дагы баягы бизде улак калыстар чийимдин четинде болот да. Элеман ынтымактын улакчысы ошол калыстарга жетпей эле кайрылган да. Ошондой моменттер болот. Анан кийин бул жерден баягы балдар оюнду акырына чейин чыгарыш керек да. 4-4 менен бүтүп атат. Ошол оюнду 10 мүнөт кошумча убакыт берилет да. Ошондо кээ бир балдарыбыз көбөрүшөлөрүбүз тиги ойнобойбуз дегенге чейин барышты да. Калыс карабайсыңар депчи. Ал бирден дагы протест карабайсызбы? 3 тайм дагы ойнолуп кетип атат да. Регламент 10 мүнөттүн ичинде берилсе, 10 мүнөттүн ичинде берилсе, ошондо ошону кайра камерадан артка карап неметип чечим кабыл алсак болмок да. Анан кийин 3 тайм ойнолуп кеткенден кийин 4 дагы убакыт 10 мүнөт берилгенден кийин андай вопростор каралбай калат да, уже кеч болуп калып атпайбы? Көпчүлүк эле эмне баарыбызга маалым фавориттер ошо достук ынтымак экени. Негизи алардын ийгилигинин сыры эмнеде? Кандай деп ойлойсуз? Ийгиликтин сыры абдан катуу даярдык көрүшөт балдар. Даярдыктары катуу. Сборго чыгышат, машыгышат катуу. Спортто ким машыкса ошол утат, күчтүүсү жеңет. Анан кийин көкбөрүчүнү көкбөрүчү кылган бул биздин ат. Ат биздин канатыбыз деп коет го. Ат менен бала келишип калса, жанагындай жашнакай улактар тайгызанга чыга берет, упайлар чогула берет да. Эгерде ат жарашпай калса, анда көкбөрүчөлөргө кыйын болуп калат. Биздин аттар да мыкты, балдарыбыз дагы көкбөрүчүлөрүбүз да мыкты. Ушу аттарды ушу тайгызанга улак тиер менен аттарды акылдуу да түшүнүп калган балдардычы бири-бирин улак тиер менен үнүн укканда эле ушу тайгазанга чуркап барып жеткиришин аракет кылат. Качып. Ушунда эң биздин утуучулардын өзгөчөлүгүчү көп машыгышат, даярданышат. Жумуштардын баарын таштап жалаң эле көкбөрү менен кетишет 2 айлап, 3 айлап. Сиздер айтып өтпөйсүзбү? Өзүңүз дагы белгилеп өтпөңүзбү? Көкбөрүчүнү көркүнө чыгарган, атын чыгарган өзүнүн ошол минип жүргөн аты депчи. Бизде ошол жакшы өзгөчө бир аргымактарды улакка даярдаган фермалар көбөйүп калдыбы? Ал негизи мыкты аттар каерде? Негизи баягы өзүм дагы жакшы билем, мыкты аттар анан кийин бөлөк областтын жигиттери дагы айтышат, мыкты аттардын көбү чүйдө депчи. Ошол көкбөрүгө чүйдөн жакшы аттар көп чыгат. Ушул аттарды атайлап даярдаган дагы фермалар бар. Бул жакта мисалы үчүн бизде Манас деген жигит бар. Ошо Сокулук районунун тургуну. Ошол жигит үйүндө ушу 5-6 ат, 10го жакын ат багат го дейм. Мен 5-6сын көрүп жүрөм. Ошо атайын кышы менен балдарга аттарын салып барып, балдарга берип, улак. Арендага берилет да аттар ушундо. Анысын мен айта албайм. Жүз сатылабы же ушундай? Жок, ушу атайын багып, улакка дайындыктарын көрсөтөт да. Биз болочоктогу ошол Түркия оюндарына аттарды кантесиздер? Ат маселеси чечилдиби? Бул Туркияга ат жок, бизге барып кереги жок. Биз өзүбүздүн аттар менен албетте барабыз. Өзүбүздүн аттар менен барбасак бизге кыйын болуп калат. Жана жогоруда айтып кетпедимби?
ат жок, көкбөрүчү эмес депчи. Ар бир бала өзүнүн аты менен барыш керек да. Транспортировка чечилген да? Дагы чечилет, эми каралып баштайт. Бирок кайсы транспорт менен барат, ошо жагы каралат да. Самолет менен барабы аттарыбыз, же болбосо тиги унаага түшүрүп кетебизби? Ошо жагы чечилет го, эми биздин агалары, үй жактагы чоңдорубуз чечет. Эми сиз калыстык кылган же болбосо сиздин эсиңизде калган бир балким турнирлер болобу, же болбосо турнир эмес болобу, жөн эле өзгөчө эсте калган бир оюн тууралуу айтып өтсөңүз, эмнеси менен эсте калды эле? Эсте калган турнирлер абдан көп. Ошо 2006-дан бери көкбөрүдө аралашып жүрөм. Мисалы үчүн бизде Казакстанда Чимкент шаарына барып, международный эл аралык турнир Асанбай Аскаровдун турнирине катышканбыз. Ошондо биздин Месси деген атыбыз абдан бир да атка жеткирбей, ошо Месси деген аттын аркасынан көп чоң учка ээ болгонбуз да. Анан кечээги оюндарга салыштырмалуу карасам, ошо биздин Мессидей ат жок экен да бүгүнкү күндөчү. Абдан жана биздин футболист Мессинин атынан коюлган да, ошо футболисттей эле абдан жакшы ойногон ат болчу да. Кечээги турнирде болсо мондай булит элдин күйөрмандардын дуусу, күйөрмандардын жанагынтип акыркы гол кирбей калабы, же болбосо акыркы гол кирип кетеби деген дем менен турганы бул өтө өзгөчөлүктүү болду. Өтө өзгөчө оюн болду кечээкү. Мындай оюндарды айтып отурсак абдан көп. Ар бир баланын өзүнүн, ар бир биздин көкбөрүчүбүздүн өзүнүн абдан жакшы жактары бар. Айтып отурсак бүтпөйт. Жанагы финалисттерден тышкары дагы кайсы командаларга сиз мындай жакшы баа берет элеңиз? Мисалы үчүн могул командалар абдан жакшы өсүп келатат, себеп дегенде мындай нерселерге көбүрөөк көңүл буруп атат дегендей. Кайсы командага сиздер мындай жакшы баа бересиздерби? Аябай өнүгүп келатат, өсүп келатат, могул командалар абдан жакшы деп айта аласыз? Бүгүнкү күндө мен өз көзүм менен көрүп Баткенге барып келдим. Баткенден жана 23 февралга карата турнир өткөрүлдү. Баткенден балдарына өтө чоң баа бере алам. Абдан катуу өсүүдө. Андан кийин Көлдөн жетөөбүз командасы келатат. Былтыр Мурас командасы чыгып бир оюнда бир турнирди утуп эле жогорку лигага кошулуп кеткен. Нарындан мынакей Соңкөл командасы катышып келатат. Бул жакта бизде бүт эле 7 областтан командалар атаандашып жакшы чеп келатат. Көкбөрүбүз жакшы өнүгүп өсүп калды. Чабал команда жок экен да? Кыскасы бардыгы мындай теңтайлашкан атаандаштар экен. Андан кийин сиз жанагы жогоруда айтпадыңызбы, мындай көп учурда талаштуу моменттер болуп калат, анан кийин чырлуу ситуациялар болуп калат. Анан эми албетте бул аябай мындай чыныгы эркектердин таймашы болгондуктан кызуугандуулук болуп, урушуп кеткен учурлар болобу? Анан чырлуу конфликттүү учурларды сиздер кантип чечесиздер? Себептен жанагындай кызуугандуу ат үстүндө камчысы менен турган эр азаматтарды кантип токтотосуздар? Бардыгы эрежеге баш ийген, бардыгы тартиптүү жигиттерби?
кээде эмоцияга алдырып койгон учурлар болобу деген суроону бергим келип атат. Эмоцияга алдырып койгон учурлар болот. Биздин көкбөрүчүлөрдүн арасында мындай болуп калчу. Бирок акыркы жылдары биздин көкбөрүчүлөр дагы эрежени карап калышты да. Эскертүү берилип атат. Жетекчилер айтып атат. Оюнда эгерде бири-бирине жаман сөздөр сүйлөп, урушса оюндан четтетилет. Же болбосо судьяга, калыстарга жаман сүйлөсө оюндан четтетилет депчи. Ошого жараша болуп азыр андай деле конфликт, уруш талаш жок. Эреже бузуулар жок, кызыгандуулук калтырмай жок, баардыгы Жок. тартиптүү болгон. Жакшы бар азыр. Жакшы. Анда бир гана жеңиштерди, бир гана ийгиликтерди күтөбүз. Рахмат. Биздин командалардан, ал эми биздин жалпы көкбөрчүлөргө дем күч өнүгө берсин, өсө берсин. Бар болуңуздар. Биз менен мейманда Көкбөрү Федерациясынын башкы калысы Марат Сырдыбаев мырза болду. Кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү программабызды улантабыз. Биз менен болуңуздар. Фотограф саякатчы тоолор жөнүндө толкунданып сүйлөйт. Дээрлик ар бир келген адамга көңүл бурат. Окуяларды шыктануу менен кайталайт. 2 күндүк көргөзмөдөн кийин ал үнүн жоготуп кое турганы таң калыштуу эмес. Если что, можем повторить, да? Потому что я закашлял, потом продолжил, да, как бы. То я уже 3-й день как бы даю интервью уже. Немножко я разобрался в этом. Тоого чыгып ички туризмди жакшы билгендер саякатчы фотограф Нурсултан Аттакуровду билишет. Таланттуу фотограф Нурсултан Аттакуровдун Кооз Кыргызстан аттуу таң калыштуу сүрөт көргөзмөсү Тыныстанова 94 дарегиндеги Компас жатаканасынын фойесин ачты. Экспозицияга өлкөбүздүн эң мыкты 50 сүрөтү киргизилген. Досторубуз менен Кыргызстанда саякаттоону баштадык. Биз ар жуманын аягында, ар ишемби жана жекшемби күндөрү шаардан чыгып турчубуз. Алгач Чүй облусу, андан кийин Нарын облусу, андан кийин Ысык көл облусу жана башка жерлерге бара баштадык. Нурсултан кадимки офисте иштейт. 2 жыл мурун тоого биринчи жолу чыгып, байланып калган. Тилдерди билүү жана тарыхчынын билими ага жардам беришти. Дароо гид болууга чакырылган. Буга чейин биздин өлкөнүн түндүгүн дээрлик толугу менен көргөн. Ар бир жолу саякатка чыкканда ал башкаларга бул кооздукту анын көзү менен көрүшүн каалаган. Ошентип камерага баарын тарта баштаган. Биз өзүбүздүн имиджибиз менен алектене баштадык. Башкача айтканда, досум экөөбүз ушундай чалгындоо сапарларына чогуу бара баштадык. Мен ушундай фотосүрөттөрдү тартчумун. Ал сапардын баардыгын видеого тартчу. Кээ бирлери дронго, айрымдары телефонго тартылган. Где-то какие-то кадры либо с дрона, либо на телефон, либо на камеру, да? Кээде жөн гана сүрөттөрүңүздү Instagram жана Facebook социалдык тармактарыңызга жайгаштырсаңыз, ал күтүлбөгөн жерден коомчулукка жайылып кетет. Мы за 20 год 2020 жылдын ичинде биз ар бир жерден болжол менен 20 000 кадрларды кылдык. Болжол менен 47 саякат болду. Көрүүчүлөр аларды өздөрү тандашат. Бул сүрөт социалдык тармактарда мынчалык белгилүү болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мисалы, мен аны Instagramга гана жарыялагам. Кимдир бирөө аны Instagramдан жүктөп алып, Facebookка жүктөп коюптур. с Инстаграма кто-то скачал, потом его загрузил именно в Facebook. Бирок Нурсултан буга сүйүндү. Анткени анын негизги максаты Кыргызстанда ички туризмди жайылтуу. Сүрөт көргөзмөсүндө Кыргызстандын, анын ичинде кол жеткис жерлердин уникалдуу сүрөттөрү көрсөтүлөт. Фотографтын көз карашы ушул атмосферага сүңгүп кирүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Второй день. Биринчи күн абдан жакшы болду. Экинчи күнү күндүн жарымына чейин кар жаап баштап, мөндүргө айланды. Биз мөндүрдүн астында, кардын астында чатырларды тигип, ушул көлдүн жанына отурукташып калдык. 6 топтун арасынан биринчилерден болуп, ушул жерге жеттик. Ходящий в снег, потом в град. Бул сүрөттөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерин тартуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болору шексиз. Баса, жакында Дубайдагы сүрөт көргөзмөсүнө Нурсултан Аттакуровдун 8 сүрөтү коюлат. Ал эми баарыңыздарды Кыргызстандын кайталангыс жаратылышынан рахат алууга чакырабыз. Компас мейманканасы күн сайын саат 11:00дөн 20:00га чейин келсеңиздер болот.
К сожалению, Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жерлерге кандайдыр бир себептер менен бара алышпайт. места Бирок ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биздин жаратылышыбыз кандай сонун экендигин көрсөң болот. красивая. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бизде өзгөчө коноктор азыр студиябызга келип отурат. Анда дароо тааныштырып өтөйүн. Салбурун Федерациясынын катчысы Самат Каарманов жана ошондой эле Бойтумар жана Булгун. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Саламатсыздар. Самат ошо Салбурун Федерациясынын катчысы, ошондой эле тайганчы, анан кийин кыскасы көп өнөрдүн ээси экен. Негизи Салбурун Федерациясы деп калдык. Салбурун деген эми баардыгыбыз эле биле бербейт болушубуз керек. Ошондон ичине эмнелер кирет? Саламатсыздарбы? Салбурун Федерациясын башынан баштап айтып берсек, Салбурун Федерациясы 2006 жылы официалдуу түрдө улуттук спорттун түрүнүн катарына кирген. Анын ичинен тайган салуу, бүркүт, куш салуу, ителгини далбак ойнотуу, анан атчан жаатуу, анан жөө жаатуу деп ошол 7 түрдүн алкагында иш алып барабыз биз. Анан ар бир оюндарда, ар кандай мелдештерде булардын өздөрүнүн күчтөрүн, өздөрүнүн баягы өнөрлөрүн ошол оюндарда көргөзөт. Бүркүт салуу менен куш салуунун айырмасы? Бүркүт болсо бул баягы куштардын төрөсү деп коебуз. Ал өзүнүн баягы эбегейсиз бир асмандарда бир бийиктиктерде учкан канаттуу. Ал эми куш болсо бул ителги, анын ичинен карчыга куштар, сары куштар, көк куштар болуп бөлүнөт да. Алардын айырмасы. Ителги ойнотуу дедиңизби? Ителги. Ителгини далбак ойнотуу дейт. Далбак ойнотуу. Ал кандай болот? Кандай бир аз сүрөттөп бересизби? Бул ителгини далбак ойнотуу деген бул мисалы бир көгүчкөн болобу, ошону айлантып, анан ителги аны тебет. Баягы ал тез ылдамдыкты учат да. Ошону тээп, ошонун упайына жараша ошол упай берилет да. Ар кандай видеороликтер, ар кандай бир көргөзмөлөр бар, ошолордон көрсөңүздөр болот да. Чындап келгенде Салбурун Федерациясынын кылган иштери бул абдан мындай көркөм, кооз, анан өзгөчө көрүнүп атат. Мына жаныбыздагы Булгун менен Бойтумар дагы өзүнүн жетишкендиктери бар экен. Негизи сиздерде жалпы алганда улуттук спорт оюндарына, улуттук ат оюндарына арналган негизги 3 иш-чара бар. Бул Ноорус майрамына арналган турнирлер, иш-чаралар, 9 май жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар, анан эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чаралар. Андан тышкары дагы эмне иш-чаралар бар? Балким эл аралык иш-чаралар бар. Ошолор тууралуу айтып өтсөңүздөр. Негизинен мамлекет тарабынан официалдуу түрдө ошол 9 май жеңиш күнүнө карата ошол көкбөрү, ошонун ичинен улуттук оюндар болуп, бул Салбурунда кирет. Анан эгемендүүлүк күнүндө, анан Ноорус майрамында көчө жакында эле өттү. Анан бул мамлекет башка эл аралык деңгээлде бул Орто Азияда, ошондой эле Европада иттердин түркүмдөрү бар. Мисалы казак элинин тазысы, Арабияда бул салюки деп коет, орустардын борзуй, ошолордун арасына бул тайганда кирет, кыргыздардыкы болуп. Булар ошол кыргыздын мурасы болгондуктан ошол башка иттер менен ар кандай бир мелдештерге катышат. Мунун сулуулугу боюнча, мунун ылдамдыгы боюнча, мунун жүрөктүүлүгү боюнча ошо мелдештер өтөт. Анан сулуулугу боюнча бул эки тайган тең көптөгөн мелдештердин жеңүүчүлөрү. Буюрса эл аралык выставкаларда, ошондой эле көргөзмөлөрдө бул 1-чи, 3-чү, 2-чи орундарды ээлеп жүрөт да. Жакшы. Сиздер айтып калдыңыздар мындай
бир тайган үчүн эле көп таймаштар бар. Бул сулуулугу, ылдамдыгы, анан жүрөктүүлүгү дегенди бир аз ачыктап бере аласызбы? Жүрөктүүлүгү деген эми кыргыздар бул заманга чейин көчмөн калк болуп, баягы азыктык түлүгүн талаадан таап жеген калк да. Анан негизинен бул тайган бул баягы кыргыздардын тамак ашына, мисалы кайберен кармап берет, мисалы аң терилүү, түлкү, кашкулак, карышкыр ошолорго кол салган бул жүрөктүү да. Анан бул эми азыр көрүнгөн менен баягы мындай жоош көрүнүшү мүмкүн, бирок булардын баягы кыялы талаада өзгөрөт да. Мисалы бир олжону көрсө, ошого баягы тез ылдамдык менен жетип, аны алуу дагы бир өзгөчөлүгү менен бул айырмаланат да, бул тайган. Ошон үчүн жүрөктүү, шамдагай, күлүк болот да. Экөөнүн мындай тажрыйбасында булар эмнелерди кармаганга жетишти эле? Бул бойтумар деген тайган. Бул кара. Баягы эл аралык көргөзмөлөрдө баягы орундарда алып жүрөт, грамота, дипломдору бар. Ошондой эле көчө жакында эле Нооруз майрамында бул тазалыгы боюнча дагы алдыңкы орундарга илешти. Ал эми булар талаадан мисалы элдерге чөө бөрү деп коебуз. Ошолор баягы элдерге элдердин малын жеп, ошенткенде булар талаага чыгат, ошолорго аңга, охотага чыгат. Анан ошолорду жок кылууга чоң жардам берет. Ал эми бул аты булгун деген тайган. Булгун бул күлүктүгү боюнча, талаадагы жүрүм-туруму боюнча Кыргызстанда эң алдыңкы тайгандардын бири да. Бул дагы ошо алдыңкы 3 орунду бере элек. Тазалыгы боюнча дагы, күлүктүгү боюнча дагы. Сиз тазалыгы деп калдыңыз. Мындай өзгөчө кам көрөт болушуңуз керек. Буларды кармоо үчүн дагы балким көп убакыт, көп каражат талап кылынат болуш керек. Негизи кандай ошол жагын? Бул тайгандын кантип өстүрсө болот? Тайгандын өзүнүн стандарты бар. Стандарттын бул окумуштуулар, ошол тайганды изилдеген кинологдор изилдеп чыгышкан. Мунун негизинен бул тайган кандай болуш керек? Эң биринчи башынан баштап айтып берейин. Бул мына башы так ушундай болуш керек. Мындай караганда түз, көзүнүн үстүндө ушундай кашы болуш керек. Анан мурду менен мунун кулагынын төөсүнө чейин аралык бирдей болуш керек. Анан мына кулагын көрдүңүздөр, мына тумшугуна чейин жетип, чачыктуу деп коебуз да, мына жакшы тайганда. Анан мына жүндөрү болсо мына топоздукундай болуп, бул талаадагы баягы төшөгү да. Тала түстө жатканда, суукта жатканда ошол сөөктөрүнө суук тийбеш үчүн жүндөрү ушундай болот. Анан эң негизги өзгөчөлүгү мына куйругунун чыгырык деп коебуз. Орусча айтканда кольцо. Ушундай бул тайганын эң өзгөчө белгиси да, чыгырык болуп туруш керек. Анан бул бойтумар канчык, булардын бою 60-65 сантиметр болуш керек. Ошондой эле мына көкүрөк көөдөнү ылдый түшүп, тизесинен ашып туруш керек. Анан мына өңү дагы ушундай болот да. Кара түстө, сары түстө, ошондой эле бир тайганда 2 өң болуш керек. Башка өң бул жараксыз да болуп калат да. Ал эми бул булгундун өзгөчөлүгү бу дагы так ушундай. Баш түзүлүшү, куйрук түзүлүшү, башка дене мүчөлөрү баардыгы стандартка туура келген тайгандарда. Ал эми бул дөбөттүн бою 65-тен 70-ке чейин болуш керек да. Ушундай стандарт. Бул стандарт эл аралык бул кинологдордун изилдөөсүндө, ошондой эле кыргыз кинологдордун изилдөөсүндө бул бизге чейин жазылып калынган. Ошонун негизинде биз тайгандарды багабыз. Ошого жараша иш алып барабыз да. Буларды багыш үчүн кандай шарттар болуш керек? Буларга белгилүү бир тамак берилеби? Негизи кармоо экономикалык жактан кымбатка турбайбы, чөндөккө зыян келтирбейби деген. Эми өзүңүздөр көргөндөй багылышына мында айып жок. Баягы өңдүү, түстүү, таза. Анан буларга да таза тамак бериш керек, эт жешет.
Анан негизинен булардын өзгөчөлүгү ошол башка иттерден айырмаласы таза тамак жейт, өздөрүн таза алып жүрөт. Эң өзгөчөлүгү ошода кишиге дагы жоош болот. Анан эми кыргыздын улуттук мурасы болгондон кийин кандай оорчулук болбосун биз багууга милдеттүүбүз да. Ошондо кийинки муңга ушулар көрүп калсын деп ошо милдетибизди аткарып ошо багып атабыз да. Баасы Эми негизинен тайгандын баасы жок деп коет. Баягы илгери Манас атабыздын кумайыгы, андан кийинки эле Шабдан, Балбай деген аталарыбыздын тайгандары болгон. Алар ошол бир элди, бир жерди багып, баягы ачкачылык учурунда багышкан. Кайберендерди алып, ар кандай бир оокаттарын ушу тайган аркылуу көрүшкөн да. Анан эми азыркы тайгандардын баасы бир жылкынын баасында. Аябай кымбат. Күчүктөрү дагы таза тайгандары. Булардын баардыгы документ менен, баягы ветеринардан ар кандай карточкалары болот, дары-дармектери болот, ошонун баарынан ошо кымбат болот да буларчы. Эми мисалы үчүн жанагы эгер улуттук оюндар тууралуу айта турган болсок, ал жерде жанагындай оюндарда чоң байгелер келет. Мисалы үчүн ат чабыш болобу, же болбосо көкбөрү болобу. Булардын мисалы үчүн сиз айткан таймаштарда жеңиштерине жараша кандай байгелер алып келди беле? Кандай байгелерди алып келиши мүмкүн? Эми баягы Салбурун Федерациясынын башында бул спорттун улуттук түрлөрү боюнча агентствосы турат. Мунун алар ошол улуттук спорт катары көкбөрүнү, ошондой эле бул ат чабыштарды, анан мына эң негизгиси салбурунду көңүлгө алып, ошол оюндарга кошуп жүрөт. Анан эми байгелери болсо Кудайга шүгүр жакшы эле өзүнүн тамагына, өзүнүн баягы эгер мелдештен ушса жакшы эле, буюрса грамота, медалдар менен сыйланат. Ошонун негизинде тайгандын баягы аброю көтөрүлөт. Мындан күчүктөрдү элдер сурап ала башташат да. Жакшы эле мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келет бул тайгандар. Анда кыскача ушул кыргыз тайганы тууралуу сюжетке көңүл бурсак, андан кийин маек суларын табыз. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы жаамат, Кыргызстан тайган сүйүүчүлөрү. Ошондой эле кыргыз тайганын нагтап баккан мыктыгандар мынакей. Манас айылында чөйлөр күч болуп атат деп. Ошо Манас айылында жалпы тайгандар менен чөйлөр тайгандарды эчтип келип атып мынакей. Тайгандары Бешала деген тайганым бери басар. Чөйгө алып. Ран, кел. Ай, молодец, давай. Пишти. Ай, красавица. Давай, бери, сюда бери. Ай, красавица. Давай, пока.
Жеттер. Сөйлен. Давай. Сетіп. На. Тер. Шакал вот так. Поймай. Бөрібасар кран. Мочите, короче. Бөрібасар сүйреп çık beri. Börібасар сүйреп. Beri. Ай, молодец, Бөрібасар çıkar. Çıkar. Beri çıkar, sүйреп çıkar. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Студиябыздын меймандары дагы бир тааныштырып өтөйүн. Салбурун Федерациясынын катчысы Самат Карманов, Бойтумар жана Болгон. Дагы бир кош келипсиздер. Салбурун Федерациясындагы иш-чаралар дагы кайсынысы престиждүү деп эсептелинет? Кайсынысына сиздер көбүрөөк маани берип даярданасыздар балким? Кантип даярданасыздар? Бул Салбурунда мисалы жети оюндун түрүнөн мелдештер болот. Башында айтып кеткендей эле Салбурун Федерациясы 2006-жылы түптөлүп, башында Алмаз Акунов агайыбыз түптөп, өзүнүн каражаты менен, өзүнүн баягы эмгеги менен ушул даражага жеткирди. Эми азыр башка мамлекеттерге караганда баягы Салбурун Федерациясы кыргыз мамлекетте бир тойлуу орду чоң. Анткени улуттук оюндардын түрүнө кирди, мелдеш катары катталды, момундай тайгандарды, бүркүттөрдү, атжан, жөөжө атууларды баары мелдеш катары биз алып барып атабыз. Анан эми буларды өзгөчө даярдык менен даярдаш керек мелдешке. Анткени баягы буларды табы деп коет. Мисалы күлүктү таптаганда чуркатып, кара терини алып, ошондой таптайт эмеспи? Биз дагы буларды чуркатабыз, тамак ашын көзөмөлдөп беребиз. Анан булардын мисалы ылдамдыгын ченейбиз, канча километрге кандай минутада, кандай саатта келип атат. Ошолордун баарын карайбыз. Талаага, охотага чыгарабыз. Буларды негизи мындай үйдө баягы короо чит катары байлап бакпайбыз да. Булар негизги милдети ошол талаага чыгып, аңчы ит катары пайдаланабыз. Анан эми ар бир оюндун даярдыктары катышуучулардын өзүнөн көңүл буруп даярданса, алдыңкы месталарды, алдыңкы байгелерди алып кетишет. Мисалы мен баягы бардык оюндун түрү өзгөчө даярдыкка, өзгөчө баягы шартка ошол ылайыктуу келип даярданышат да. Анан эми тайгандын даярдоосун айтып берейин. Эң биринчиден буларды күнүгө чуркатабыз, охотага салабыз. Анан тамагын көзөмөлдөп беребиз, антпесек да болбойт да, анын пайдасы болбой калат. Анан бир этте кармап, анан охотага эмеге мелдешке салабыз. Анан байгелүү орундарды алат да буюрса. Мелдештер канча убакта бир болуп турат? Мелдештер баягы мамлекет тарабынан ошол көңүл бурулуп официалдуу мелдештер болот. Андан кийин өзүбүз дагы ошо Салбурун Федерациясынын ичинен ар бир область, ар бир район ушундай ар кандай шерин оюндарын уюштуруп, ошол мелдештер болуп турат. Тайгандар катышат, баардык түрү катышып, ошо машыгуулар жүрүп турат. Ошол эң негизгиси баягы унутта калбайт да. Элдин назарында, элдин баягы алдында булар ошо таанытууга, элге баягы жайылтууга, эл аралык ошол мисалы туристтерди да кызыктырууга эң негизги бул багыт катары биз баалайбыз да бул оюндарды. Эми көбүсүнүн үйүстө мындай жөнөкөй эле эч кандай породасы жок мындай кандектер кармалат эмеспи? Породалуу иттерди, айрыкча тайгандарды кармоо көбүрөөк ресурс, көбүрөөк көңүл, көбүрөөк убакытты да талап кылат болуш керек. Аябай эми
буларга баягы баладай мамиле кылыш керек да. Баладай көңүл буруп туруш керек. Мисалы катуу айтып көңүлүн ортуп койсоң дагы булар ошону кек сактап калышы мүмкүн да. Буларга жай, акырын мамиле кылыш керек. Баягы өздөрүнүн мүнөзү менен, баягы мүнөзү жумшак болот, бирок баягы эл жүрөк болот да. Анан баягы адамга жакын келет, адам менен бат тил табышат, адамдын мүнөзүн билет, анын баягы оюн билет, баягы булар. Анан биз дагы ошо тайгандарды жакшы кармоого, булардын көңүлүн оорутуп, баягы эметпеге, тамагынан аздырбай жакшы кармайбыз, тазалыгын, тамагын, булардын машыгуусун дагы кылып турабыз да. Охотага чыгарып, өзгөчө көңүл буруш керек буларга. Башка иттерге эми алар баягы курсагы тойсо болду да. Буларга андай эмес. Бул кыргыздын мисалы улуттук баалуулугу катары биз комузду, боз үйдү, ошондой эле шырдагыбызды, манасыбызды, ошондой көп нерселерибизди баягы улуттук баалуулук катары көрөбүз. Анын ичинен биз ошол мисалы салбурунду, анын ичинен тайганды, куш салууну, бүркүт салууну, жаатууну ошол эң барктап, баалап, ошо өнөр катары алып жүрөбүз да. Сиз эмне болуп тайганганчы болуп калдыңыз? Эми ар бир кыргыздын ичинде баягы кыргыз өнөрлөрү болуш керек деп ойлойм. Анан менин баягы канымда ошо тайган, салбурун ушул ойноп турат окшойт. Анан өзүм эле кызыгып, тайган салып, ошол кызыгып ушуга аралашып калдым. Азыр болсо ошол Салбурун Федерациясында иш алып барып атабыз. Ийгиликтүү иштер болуп жатат. Буларды таанытууда ошол баардык жакта, мисалы көчмөндөр оюндарында баягы элдер кызыгып, башка мамлекеттен келген жарандар да кызыгып көргөн оюн катары бул Салбурун азыр эффективдүүлүгүн берип жатат да. Ошондо эки итиңизден башка дагы канча жаныбар кармайсыздар, кимдерди кармайсыздар, эмнелерди кармайсыздар? Эми баягы тайган кармаган киши башка породаны ошол кармабаганы дурус да. Анткени булар баардык породадан артыкчылыгы, күлүктүгү бар, жүрөктүүлүгү бар, тазалыгы бар, ошондой эле кишиге болгон жакындыгы бар, кишилерди каппайт, тиштебейт, баягы коркунучу жок да. Анан эми азыр ушул экөөнү анан дагы үйдө Аю деген, Айкөл деген тайгандарыбыз бар. Алар дагы жеңиштин эле оюндардын катышып, көптөгөн мелдештерди алып жүрөт. Анан биз ушул студияга ушул экөөнү алып келдик. Ошол эми булар кыштата көптөгөн чөөлөрдү кармады. 50ден ашык 100гө жакын чөөлөрдү. Булар эми баягы чөөлөр бул бир гана адамга эмес, жаратылышка зыян алып келет да. Мисалы жаратылышка кооздук берген кыргоолдордун, коёндордун, ар кандай жаныбарлардын балдарын жеп коет да. Эми ошолорго биз ошо тайган менен аларды, ошол чөөлөрдү алдырып, мисалы ошол жаратылышка дагы жардам беребиз да. Канча убакта бир мергенчиликке чыгып турасыздар ушундай? Эми баягы сезону менен болот. Ар бир жаныбарга сезону менен мергенчилик кылбаса, алар дагы тукумун улаш керек, алар дагы жаратылышка көбөйүш керек. Анан убагы бар. Мамлекет тарабынан ар кандай ошол көрсөтмөлөр берилет, ошонун натыйжасында чыгып турабыз да. Мисалы күздөн баштап негизи сезон башталат, кышка чейин. Анан жазынан баштап токтойт кайра күзгө чейин. Анткени алар тукумун улап, балдарын өстүрүп, чоңойтуш керек. Ошол. Анан эми буларга чырга сүйрөтүп, чырга деп коебуз. Ошол жаныбарлардын терисин атка сүйрөтүп алып, ошолордон булардын машыгууларын ошо менен кылабыз. Тоолорго ээрчитип чыгып, ошол өздөрүнө ар кандай баягы жаратылышты көргөзүп, булардын баягы бугун жандырып келебиз да. Ошол. Сизде ошондо 4 тайгандан тышкары дагы башка жаныбарлар барбы? Эми башка жаныбарларды
баягы оюндар болгондо ошондо мисалы кармап анан оюн өткөрөбүз. Булар кызыкчылык үчүн. Анан бирок үйдө кармабайбыз. Тайган кармайбыз. Анан ат кармайбыз. Тайган менен ат баягы бирдей болуш керек да. Анткени ат адамдын канаты деп коет. Бул тайган кишиге жакын дос болот. Талаадан ошол кишинин жанынан чыкпайт. Мисалы талаага бир жерге жатып калсаң, жаныңа жатат. Коркунуч болбойт да тайган менен. Үрбөйт дагы экен го мындай. Булар эми айтып атпаймынбы, баягы азыр жоош көрүнө берет да, аябай жоош, кишиге жагымдуу. Анан эми булардын кыялы талаадан өзгөрөт. Мисалы бир жаныбарды көрдү дейли, баягы булар жүрөктүү, шамдагай, баягы көзү күйүп калат да, башкача мүнөз чыга баштайт талаадан. Анан булардын көрөгөчтүгү бар, жүрөктүүлүгү бар, булардын ылдамдыгы бар. Эми баягы айтып бүтпөс, баягы кенчте тайгандагычы, баягы Кыргыздын Манас атанын кумайыгы, андан кийин далай ошол Кыргызга белгилүү болгон инсандардын бул баягы бир элди жерди баккан тайгандар болгон да. Биз ошол тайгандардын тукумун үзбөй, кийинки келечек муунга кайра ошо тайгандарды көрүп, ата-бабаларыбыз ушундай тайган салып, ит агытып, куш салып, салбурундап, жер чалып деп Манас атабызда кездешет. Андан сыңары ошол баягы тайганыбызды салып, кушубузду агытып, бүркүтүбүздү салып, ошол жүрөбүз да. Ошол. Тукум деп калдыңыз. Мындай тукумун оңой эле көбөйөбү же мындай кандай десем өзгөчө көңүл буруш керекпи? Буларга өзгөчө көңүл буруш керек. Анткени баягы тайганды көбөйтүүдө баягы анын тазалыгына көңүл буруш керек да, стандартын. Анткени мисалы бир тайган менен бир тайгандан тукум ала берген да болбойт. Анткени алардын бир жери келишсе, бир жери келишпей калат. Мисалы кээ бир тайгандар бар, куйругунда чыгырыгы жок. Кээ бир тайгандар бар, кулагы мындай чачыктуу эмес да, мындай кыска болуп калат. Кээ бир тайгандардын жүнү туура эмес өсүп калат. Эми алар башка пародон менен аралашып калган. Анан биз ошо стандартка келелик деп, ошол баягы кинологдордун көргөзмөсүндө, алардын китебинин баягы теориянын негизинде практика менен айкалыштырып, ушундай таза тайгандарга азыр жетип отурабыз. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда таза тайган көбөйүп калды. Анан мамлекет да көңүл буруп, ошо таза тайгандардын баягы көбөйсүн деп каражаттарын бөлүп, ар кандай оюндарды өткөрүп берип атат. Анан ар кандай материалдарды, китептерди чыгарып берип атат. Башка мамлекеттерден кинологдорду ошол бул тайгандарды ошол мисалы канын алып, эзелки мурунку тайгандардын каны бар бекен, ошону изилдеп чыгарып берип атышат. Мунун баары ошол чоң иштер жасалып атат. Анан эң негизгиси баягы ушул тайгандын баягы учун улап, баягы кийинки муунга калтыруу биздин максат да. Эми жакынкы арада сиздер дагы ошол көчмөндөр оюндарына барасыздар да. Ал жерде жанагы бардык категория боюнча таймашка кимдер барат, белгилүү болуп калдыбы же тандоолор болобу? Салбурун федерациясынын ичинде калыстар бар. Анын башкы машыктыруучусу Нурлан Молдакулов деген агайыбыз бар. Ал агайыбыздын айтымында ошол мисалы 3 оюнда алдыңкы результат көргөзгөн оюнчулар, тайгандар, куштар көчмөндөр оюнуна барат. Мисалы Нооруз оюнунда, эми апрелде Саякбай атабыздын жылдыгында, анан кийин 9-майда алдыңкы результат көрсөткөн 5 тайган, 5 жаачы, 5 атчан жаачы, 5 кушчу, 5 бүркүтчү ошол көчмөндөргө тандоого алынат да. Ошол ойдон булардын баягы алдыңкы 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алып келген баягы оюнчулар катыша алат көчмөндөр оюндарга.
аякта дагы кыргыз мамлекетинин желегин желбиретиш керек. Башка мамлекеттерде дагы мисалы казак элинде тазы бар. Ошол өзү ошол түрктөрдүн дагы өздөрүнүн ошол тайгансымал ар кандай ошол породадагы иттери бар. Алар менен булар жарышат. Ошондо ошол намысты колдон алдырбай, алдыңкы мелдештерде ушундай тайгандар ошол эметет да, биринчиликти багындырат деп ишенебиз. Анда ырашылык билебиз. Буюрса Бойтумар жана Булгундагы ал оюндарга катышып, мыкты бир жыйынтыктарды көрсөтсүн. Самат Карманов болду биз менен мейманда, Салбурун Федерациясынын катчысы. Федерацияга бир гана бийиктиктерди каалайбыз жана албетте сиздердин ар бир тармагыңыздар өсүп өнүгө берсин, андан кийин албетте жакшы атаандаштык болсун. Бизде Самат Карманов, Салбурун Федерациясынын катчысы жана ошондой эле тайганчы мырза мейманда болду. Бүгүн жалпы алганда темабыз улуттук байлыктар деп аталат. Андыктан урматтуу биздин көрөрмандарыбызга жагымдуу кеч каалоо менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Улуттук баалуулуктарды, байлыктарыбызды эч качан унутпайбыз.